Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кумандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Карабалта шаарына жакын жердебиз. Арал деген айылда, Акбашатта. Бир фермер агабызына келдик. Мынагы чарба нак фермердики. Фермер реально мына койду баккан, кочкор менен койду селекция кылган кишинин коросуна келдик. Руслан деген байкенин коросу. Сатыла турган мондай чоң кочкор бар. Ваваныштын түздөн түз баласы. Ваваныштын эң мыкты балдарынын бири десеңиздер дагы болот. Кличка Ваван. Ваван мунука? Вавилон деген болчу. Могу болсо Карабалтинский Золотойдун небереси. Блондин линия болот. Жаш кочкор. Энеси грузиндин кызы. Мына селекция. Могу ортодогу козу болсо качый мына. Тетигинин баласы. Мына. Могунун атасы болсо ичинде, мощный. Өтө эң короомдагы эң козурный кочкору. Кочкорду реально корого келип көргөндө өтө жактырасыздар. Болбосо ээсинин өзүнөн видеосун сураңыздар. Могунун атасы өтө күчтүү кочкор. Анан ушул төртөөнөн сырткары эки кой бар, бир грузиндин кызы, бирөөсү болсо мына кочкордун кызы, мына. Мына берки кой ушул Вавилондун кызы, ар жактагысы грузиндин кызы. Рамис Жумабаевтан бооз кой алганда келип туулган экен. Ар жактагысы. Чочуп турсаң, азыр муну кирип анан көрсөтөбүз. Мына линиясы менен кой алам дегендер болсо көрүңүздөр. Биринчи мына козуларды коюп туралы, арзаны да бар, кымбаты да бар, реально. Мына кочкордон баштайлы. Мына кочкорду мен башында айтып коеюн. Корого келип көрсөңүздөр, ушул короодун основной структурасын ушул түзгөн. Неге дегенде, келсеңиздер койлордун көбү мондай тик, мойну бийик, тетиги койдой болуп кичине ойноктоп турат, мындай шустрый болуп. Анан коңколору аябай келишкен да, мындай вид бар мындай. Коңко деген бар да, вид жакшы болот. Көпчүлүгү ушунун тукумунан. Неге дегенде, мунун кыздарына да башка кочкор кошулса да ушуга тартып кеткен да. Прям мунун атасы линиясы шарпе, бирок көрсөңүздөр прям мунуга окшош, и мындан дагы более өтө күчтүү улучшенный вариант. И мунун көп кой ушунун кыздары. Келип көрсөңүздөр, ушул короодун коз бергенине ишенесиздер. Мунун баасы албетте келишимдүү. Сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Вавилон деген кайсы жылкы кочкор, жашы? 6 жаш болду. 2019, 6 жаш. Бирок ден соолугу жаш кочкордо экен, Көп кочкор 4 жаштан кийин ден соолугун жоготот. Мунун ден соолугун кармашынын бир бөлүгү ушу Руслан байке күндө койлорун талаага айдап кайтарат. Мына козда мисалы үчүн талаада жүргөн да, мына. Беттери кийир, мисалы семирип, короодо жем-жеп турган козунун товарный види, көрүнүшү, сырткы кебетеси башка болот. Эң начар кебетесин көрүп атасыздар, барганда көрөсүздөр. Бул мурда дайым поледа жүргөн, Азыр пока эс алууда. Мынагы коздун атасы иштеп атат азырчы. Мына Руслан байкен билгендер болсо, күндө талаага чыгат, басып жүргөн кочкор, ден соолугу аябай жакшы. Мунун баасы чоң баа, бирок келишимдүү. Андан кийин ушунун козусу мына более бюджетный вариантта мына тик турганын көрсөтпөй атат. Сиздер негизи ээсинен башка убакта чалып, мындай кеңири жүргөн сурасаңыздар сонун болот. Мына канча айлык ушул козун? 7 ай болду. Канча? 7 ай болуп калды. Мунун баасын 45 000 сомго койдук, $500. Эң бюджетный вариант ушул. Анан мунун көрсөтөйүн. Мунун атасын интернетке чыгарбай эле коелу деп, куйругунун разрези, стойка, коңкону көрүп турасыздар, мына. Мунун баасын болсо канча койдук эле? 430 000 сом, $5,000. Мына. Арашандардын бааларын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Канча айлык? 3 ай толуп болду. Бүгүн болду, прям. 3 ай 1 жума болду. 3 ай 1 жума, Коңко, кулак мына. Атасына аябай окшош экен, бул, 430 000 сом, почти $5,000 жакын болот. Эсептеп көрсө 87-50ден. Өзүнө 87-70ден. Могу эми Мо коз жаштыгында кандай сары болчу, кандай болчу? Просто бети кире экен да, ушуну түшүнбөй атам. Сары ушундай эле. Бет бирдей. Бул эме линия, блондин болот, Карабалтинский Золотойдун небереси. Бир койду ошондон качырып келген экен. Мунун атасы ушул короодон туулган. Аны ата 430 000 сом. Мына 430 000 сом. Мо бетинде кирлери кетсе, бул канча айлык? 3,5 айлык. Мунун баасы 430 000, 430 000 сомдон коюлду. Мына үчөөнүн баасын айтып бердик. Жакшы коз издегендер болсо сунуштайбыз. Нак фермерден сунуштап атабыз. Кочкордун баасы чоң баа, муну сүйлөшөсүздөр.
Мунун негизи мындай белди түйүп эле келип, мунун кыздары кандай кооз берди, бул өзү кандай кооз берип келген. Мунун эң биринчи кыздардын энеси кандай болгон, улучшение кандай берген, канчалык деңгээлде өзгөрткөн. Бул өзүн канчалык канын тебет, ошо кыздарынын балдарын карап көрсөңүздөр, мисалы кыздарынын башка кочкор кошулса дагы аябай өзүнө окшошуп кетет да. Мунун атасы дагы шарпей линия, мунун атасы бирок көрсөңүздөр, мунуга аябай окшош аурасы, бирок өтө улучшенный вид. Ушул 3 коозу Кара Балтада сатылып атат, бааларын айттык. Кызык, мунун чече бер, мунун энесин көрсөтөбүз азыр. Энеси грузиндин кызы Рамис Жумабаевдин коросунан чыккан. Бер ичкерин энесинин жанына киргизип. Коросунан чыккан. Кой сатып алган экен. Грузинден бооз келип туулган экен. Так, муногу бой бийик кой, мына. Коңколору бар, көрдүңүздөр, Кулагы өтө узун болбосо да ортодон жогору, аркы жактагы кой. Муногу Вавилондун кызы. Жашы канча жашта? Силер туулган жылын билесиңер, 2021. Муногу 2021, 4 жаштык кой. Болду. Коз туулганда буга чейин. Туулган о. Болду. Так, азыр козун бөлгөн окшойсуңар, Берки кой кайсы жылы туулган? Грузиндин кызы 2020. 5 жашар. Мына эне бала. Козусу жок сатылап турабы эки кой? Баларын канчадан коебуз? 270 миң сомдон. Почти 3 миң доллар, 3 миң доллардан ушул эки койду коюп берип атат. Так, койлор боюнча караңыздар. Мына Вавилондуку, бели узун, бойлуу, шыйрактары узун, мойну тик, коңколору менен көрдүңүздөр, Мына, көрүп атасыздар. Тети грузин. Грузиндин эң бою бийик кыздарынан бири десек болот. Анткени грузиндин бою аябай чакан, бирок ал ошондой болсо да анын да өзгөчөлүгү бар. Коңко, жоондукту берет, башкача бир аурасы бар. Ошон үчүн грузин дагы атактуу линия да. Кана ал грузиндин кызы. Грузин үчүн тетиги бийик бой негизи. Грузин плюс блондин козусу. Шунун дагы 430 миң дедим, 430 миң сом. Анда кызыккандар болсо Кара Балтада номерлерди калтырып койдук. Кайсы жаккан болсо реалдуу дыйкандан келип алып, келип көрүп кетиңиздер,